саламатсыңар балдар. Бүгүн бизде геометрия сабагы 11-чи класс. Буга чейин биз айлануу теориялары жөнүндө түшүнүп алганбыз. Алардын ичинен силиндирди окуп үйрөнүп, андан кийин кийинки темабызга өтөбүз. Бишкек шаарындагы номер 66 Ден соолуктун жана өнүгүүнүн мектеби гимназия окуу тарбия комплекси аралыктан окутууну улантат. 11-чи класс геометрия сабагы, темабыз конус. Силер менен математика мугалими Дамира Эже. Байыркы уламыштарды кайрылалы. Биздин заманга чейин жашаган Египеттин падышасы Птолемей бир байыркы грек математигинен сураган экен. Геометрияны түшүнүү үчүн кыска жол жокпу? Анда окумуштуу геометрияда падышанын жолу жок деген экен. Билим алуу, илимге кызыгуу, үйрөнүү балдар баарыбыздын колубуздан келет. Каалоо гана керек. Өтүлгөн сабакты кандай түшүндүңөр текшерели. Биринчи суроо. Цилиндрдин огуна параллель жүргүзүлгөн тегиздик менен кесилиши кандай фигура болот? Айланабы? Төртбурчтукпу? Тикбурчтукпу? Ойлонобуз. Цилиндрдин огуна параллель жүргүзүлгөн тегиздик менен кессек, анда айлана боло албайт, төртбурчтук боло албайт, тикбурчтук болот. Экинчи сурообуз. Цилиндрдин симметрия тегиздиги болобу? Болсо канча? А варианты болбойт. Б'сы болот бирөө гана. В'сы болот чексиз көп. Кайсынысы болот? A'сы мүмкүн эмес, Б'сы туура эмес, В'сы симметрия тегиздиги болот экен. Чексиз көп симметрия тегиздиги бар экен. Үчүнчү суроо. Цилиндрди түзгөн тикбурчтуктун аянты 24 см квадратка барабар. Ал эми цилиндрдин радиусу 3 см болсо, цилиндрдин бийиктиги канчага барабар? Чыгара беребиз. Цилиндрди түзгөн тикбурчтуктун аянты 24. Варианттары А сантиметр, Б 6 сантиметр, Б'сы 12 сантиметр, В'сы 4 сантиметр. 6 сантиметр болсо мүмкүн эмес, 12 болушу мүмкүн эмес аянты бийиктиги цилиндрдин. Демек жообу 4 сантиметрге барабар экен. Аны кантип текшеребиз? Эгерде бийиктиги 4 сантиметр болсо, бийиктигин туурасына көбөйтөбүз да, Ал болсо радиусты эки эселесек 6 болот, 6-ны 4-кө көбөйтсөк 24 сантиметр келип чыгат. Демек жообу 4 сантиметрге барабар экен. Бүгүнкү сабакта геометриянын тарыхы менен таанышууну улантабыз. Конус түшүнүгүнүн пайда болушу тууралуу маалыматтарды аласыңар. Конус биздин жашообузда кайда кездешет экенин көрөбүз. Конустун негизги элементтерине аныктамаларды беребиз. Конустун белгисиз элементтерин табууга карата маселелерди чыгарасыңар. Конус деген эмне? Конустун кыскача тарыхы. Конос деген грек тилинен которгондо карагайдын тобурчагы дегенди билдирет. Карагайдын тобурчагы. Конусту изилдеген окумуштуулар биздин заманга чейин эле Демокрит деген окумуштуу изилдеп келген конусту. Андан кийин ошол эле биздин заманга чейин баарыбызга белгилүү Архимед деген окумуштуу математик, физик изилдеген экен. Андан кийин Аполлоний Перский, бул дагы биздин заманга чейин жашаган математиктер, Египет, грек математиктери конусту биздин заманга чейин изилдешкен экен. Конус кандайча алынат? Конусту алуу үчүн тикбурчтуу ичбурчтукту анын бир катетинин айланасында айландырабыз. Эми карайлы. Мынакей. Мындай болгон конусту алат экенбиз мына айландыруудан. Аныктама. Тикбурчтуу үчбурчтукту анын катетинин айланасында, мына тикбурчтуу үчбурчтукту анын катетинин айланасында айландыруудан конус деген телону алат экенбиз. Б'сы катети, мына белгилеп алалы Б'сы деп.
B, S катети конустун огу деп аталат экен. Бул огу болот. Ал эми А, С гипотенузасы конустун түзүүчүсү деп аталат. Ал эми Б, А катети бул айландырууда тегеректи сызат. Ал тегерек конустун негизи деп аталат. Мынакей бул конустун негизи болот тегерек. Ал эми тегеректин радиусу, мына бул жер, конустун да радиусу деп аталат. Конустун кесилиштери. Эгерде конусту ог аркылуу өтүүчү тегиздик менен кессек дейт. Мынакей бул жерде огу турат. Тегиздик менен кессек, анда анын кесилишинде тең капталдуу үч бурчтук пайда болот экен. Эгерде конусту негизине параллель болгон тегиздик менен кесилиште тегерек пайда болот экен. Ал тегерек конусту эки бөлүккө бөлөт. Мынакей үстүндөгү бөлүгү бул кичине конус. Ал эми экинчиси болсо, экинчи бөлүгү, төмөн жагындагы бөлүгү кесилген конус деп аталат. Кийинки сабакта окуп үйрөнөбүз. Тик тегерек эмес конустар да кездешет экен. Мынакей, бул тик тегерек эмес конустар. Баш кийимдерди көргөнсүңөр, оюнчуктарды көргөнсүңөр. Биз мектептин курсунда тик гана конустарды окуп үйрөнөт экенбиз. Тик бурчтуу, үч бурчтукту айландыруудан пайда болгон конустарды окуйбуз. Эми жаратылышта конустар кандай жерлерде кездешет? Биз билебиз, геометрия бул биздин айлана чөйрө, биздин жашообуз. Мынакей, куюн, бу дагы конус формасында экен, жаратылыш кубулушу. Мынакей, жанар тоолор же болбосо вулкандар, жер бетинде толтура вулкандар бар экен. А бул болсо Япониядагы Фудзияма вулканы. Карагыла, булуттар үстүнө чогулуп калган. Бул дагы конус формасын элестетет экен. Бул дагы вулкан, мынакей, түтүп аткан вулкан экен. Жер шарында мындай вулкандар аябай көп. Кызыккандар окуп, изденип, таап үйрөнсөңөр болот. Эми конус биздин архитектура, курулуштарда. Карагыла, архитектор Жозе Аугусто Белуччи курган Марингадагы Ыйык Дева Мариянын кафедралдык собору бул эң чоң дүйнөдөгү гиганттык конустан курулган экен. Бул дагы искусство жана илим шаары Валенциядагы курулуш экен, имарат экен. А бул болсо биздин жакынкы эле Казакстан Астана шаарындагы көңүл ачуу соода борбору экен. 21-кылымда курулган. А бул болсо Японияда бул кичине конус формасында кесилген конуска окшоп калыптыр. Бүткүл дүйнөлүк тарыхый мурастарды сактоо борбору деп аталат экен. Бул конус формасындагы имараттагы дүйнөдөгү бир шаарларда атайын жазалган соода борбору экен. Конус архитектурада ушундай кездешет экен. Эми техникадагысын көрөлү. Конус техникада, мынакей, космоско учуучу корабль. Спутниктердин ушундай түзүлүштөрү конус формасында экен. Абаны жиреп учканга ыңгайлуу да могучучу. Биздин күнүмдүк жашоо турмушубузда каякта кездешет дейт конустар. Мынакей, баарыбыз билген Балаты, Бишкектеги Балаты. Идиш аяктар, колду күнүмдүк колдонулуучу. Биз окуу сабактарында колдонгон карандаштын уштары, уштаганда ал конус формасын элестетет экен, мынакей уштары менен. Оюнчуктар балдар ойногон. Ал эми бул болсо кызык экен да. Бул биолокациялык маятник деп аталат экен дагы, жипке байланган болот экен. Ушуну деген латундан жазалат экен. Бул эмени эффективдүү инструмент экен. Эмелерди, кен байлыктарды тапканга, адамдын ооруган жерлерин аныктоодо жана дарылоо үчүн да колдонушат экен. Анан биолокация оператору деген дагы кесип бар экен балдар. Күнүмдүк турмушта бул балмуздакты көрүп эле жүрөсүңөр. Бул болсо
гүл салгыч экен, гүл өстүрсө болот. Бул таптуу салынган идиш экен. Бул дагы оюнчуктун бир түрү. Конустун түспөлү балдар кыргыз элинин кийимдеринде да кездешет экен. Мисалы үчүн шөкүлө. Конус формасындагы тигилген кыргыздын кыз келиндери кие турган баш кийим болуп эсептелет экен, улуттук баш кийим. Шөкүлөнүн бийиктиги 22-30 сантиметр болот дейт. Асыл таштар менен, саймалар менен кооздолуп, шөкөттөлүп, кыргыздар кыздарын тумушка берерде ушундай баштарына шөкүлөнү кийгизишкен экен. Азыркы биздин учурда буларды биздин артисттерибиз кийип жүрөт, оюн зооктордо, концерттерде. Медицинада мына бүткүл дүйнөнү пандемия учурунда вирустан сактоочу респираторлор дагы конус формасында экен. Карагыла мына. Конус формасында экен. Дем алганга өтө ыңгайлуу экен. Азыркы учурда көчөгө чыксаңар, вирустардан сактануу үчүн дайыма ушул эмелерди, маскаларды кийип жүрүшүңөр керек балдар. Эми эс алуу минутасын өтөлү. Силер азыр компьютерде көп отуруп, сабакты бүт телефон менен, телевизор менен аткарып атасыңар. Ошон үчүн дайыма көздөрүңөргө көнүгүү жасап турушуңар керек. Бактан түшүп аткан жалбырактар менен көзүбүздү ээрчийбиз. Карагыла, бактар жерге түшүп атат, туш турапка кетип атат. Айланганда көзүбүздү кошо жалбырак менен айландырабыз. Карагыла. Түшкөнгө түшүрөбүз. Булуттар кетип баратат. Булуттарды ээрчийбиз көзүбүз менен. Ээрчийбиз. Жалбырак менен кошо көзүбүздү айландырабыз. Оңго, солго. Оңго, солго айландырабыз. Жерге түшкөндө кошо көзүбүздү жылдырабыз. Жалбырак менен кошо. Кирпич чеченге жатат, карайбыз. Ирмейбиз көзүбүздү. Пайда болуп жок болуп атат. Көзүбүздү ирмесек дагы гимнастика болот экен мына. Силер бир нече жолу ирмесеңер болот. Жалбырактар айланып атат. Эми балдар биз математика. Бул математика акылдын гимнастикасы. Азыр эми биз маселе, мисалдарды чыгарып өтөбүз. Маселе. Конустун радиусунун 0,6 дециметр экен, бийиктиги 0,8 дециметр, конустун түзүүчүсүн жана октук кесилишинин аянтын тапкыла. Берилди конус. Окей. Конустун радиусу белгилүү бизге, бийиктиги белгилүү. Табыш керек экен. Түзүүчүсүн L-ды табабыз. Анан кийин кесилиштеги тең капталуу үч бурчтуктун аянтын табабыз. Чыгаруу үчүн тең капталуу үч бурчтукту өзүнчө чийип алабыз. Бийиктигин жазып алдык. Бул жерден эмнени көрүп атабыз биз? Бийиктик түшүп турганда тең капталуу үч бурчтук эки тик бурчтуу үч бурчтукка бөлүнөт. Карайлы. MSO, анан SOK деген эки тик бурчтуу үч бурчтукка бөлүндү. Бул жерде L тик бурчтуу үч бурчтуктарда гипотенуза болуп калат. L-ды табуу үчүн гипотенузанын Пифагордун теоремасын колдонобуз. Тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттеринин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар деген. Бул жерден гипотенузаны таап алсак, L барабар квадраттык тамырда катеттердин квадраттарынын суммасы. А биздин учурда ал бийиктик, конустун бийиктиги, анан кийин конустун радиусу. Квадраттарга көтөрөбүз. 0,36, 0,64. Бир бүтүн болот. Квадраттык тамырдан бүтүндөн 1 чыгат. Плюс минус 1 чыкмак. Биз төмөнкү шартты эске алып, плюсун гана алабыз. Эми тең капталуу үч бурчтуктун мына негизи барабар эки бөлүккө бөлүнгөн. Бул экөө тең узундуктары барабар деген белги түшүндүрөт. Бияктагы белги болсо тең капталуу үч бурчтук каптал жактар барабар деген түшүндүрөт. МК
узундугун табалы. Анда 0,6-ны 2-ге көбөйтүп койсок 1,2-ге барабар. Тең капталдуу үч бурчтуктун аянтын табуунун формуласын билебиз. Мына S үч бурчтук S K M дикин табыш үчүн биз M K'ны 2-ден 1-ге көбөйтүп, анан бийиктикке көбөйтүп өткөнбүз. 2-ден 1, 1,2 бул МК'га барабар 0,8. 0,8'de көбөйтсөк, анан 2-ге бөлсөк 0,148 дециметр квадрат болот. Жообу 1 дециметр, аянты, кесилиштин аянты 0,148 дециметр квадратка барабар экен. Экинчи маселени карайлы. Конустун октук кесилиштин аянты. Бул жогорудагы маселеге тескери экен. Себеби аянты белгилүү экен октук кесилиштин, анан бийиктиги белгилүү экен. Кайрадан эле конустун түзүүчүсүн табат экенбиз жана радиусун табат экенбиз. Конус берилиптир. Анын октук кесилишинин аянты белгилүү экен. Анан бийиктиги белгилүү экен. Табыш керек экен түзүүчүсүн, анан негизинин радиусун, тегеректин радиусун табабыз. Билебиз, тең капталдуу үч бурчтуктун аянтынын формуласын билебиз. Дагы өз алдынча сызып алдык. Октук кесилишти тең капталдуу үч бурчтукту бул капталдары барабар деген түшүндүрөт. Бул болсо эки кесиндинин М О менен М О К узундуктары барабар деген түшүндүрөт. Аянттын ордуна 54'tü коебуз. 2-ден 1 МК'ны издеп атабыз. H'тын ордуна 9'ду койдук. МК'ны табабыз. 54'тü 2-ден 9'га бөлөбүз. Тескерисине бу жерде бөлүү да. Бөлчөккө бөлүп атканда биринчинин өзүн жазып туруп, экинчини өз ара тескерисине көбөйтүп, кыскартсак 6 болот. 6-ны 2-ге көбөйтсөк 12. Андан кийин биз кайсы жерди таптык? Мына МК бул жерди таптык. Аны 2-ге бөлүп койсок, биз эмнени таап калабыз? Конустун негизинин радиусун таап калабыз. Мынакей 6 метрге барабар экен. Эми түзүүчүсүн табалы. Бизге эмне белгилүү болуп калды? Мына жөнөкөй эле маселе болуп калды. Катеттери белгилүү болуп калды, 9 менен 6. Эми жанагы эле Пифагордун теоремасын колдонуп, гипотенузаны таап коебуз. L барабар 9'ун квадраты плюс 6'нын квадраты квадраттык тамырда. Кошсок 117 болот. 117'ден так тамыр чыкпайт. Демек ошол бойдон эле жообун жазып койсок болот. 6 метр анан 117 метр. Мына ошентип биз экинчи маселени да чыгардык. Эми конустун моделин жасоо силерге чыгармачылык тапшырма болот балдар үйгө. Ага кичине сунуштар. Алгас кагазга конустун жайылмасын тууралап чыгып алыш керек. Мына негизи. Анан бул жердеги сектор да пайда болгон, бул конустун капталы. Морекинин узундугу бул айлананын узундугуна дал келиш керек. Ал ченегенди билесиңер. Чийип алгандан кийин анан аны кайчы менен кыркуу керек. Кыркып атканда могул жагын ашыгыраак кыркасыңар, себеби бул бетин чапталат. Андан кийин айлананы дагы ашыгыраак кыркып алып туруп, кесип, бүктөп, анан клейди шыбап туруп, акырын конустун капталына отургузабыз. Ошентип желим менен этият чаптап коесуңар. Азыр бышыктайбыз. Бүгүнкү өткөн сабагыбызды бышыктайбыз. Ал үчүн мен силерге онлайн тест түзүп койдум. Төмөнкү шилтеме менен өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн муну тересиңер дагы тестке киресиңер. Ал жердеги суроолорго жооп бергиле. Өзүңөрдү өзүңөр баалайсыңар. Анткени тесттин ар бир суроосуна бал коюлган. Ошол бал менен туура жооп бердиңерби, туура эмес жооп бердиңерби, өзүңөргө жооптор көрүнөт. Мага дагы жооптор келет. Мындай тесттер менен силер иштеп жүрөсүңөр. Анан мен силердин сабакты түшүнгөнүңөрдү баалап алам. Үйгө тапшырма. Видео сабакты көңүл коюп көрүп, киймелерди кийгиле, маселелерди дептерге жазып алгыла. Окуу китебиндеги 29-параграфты окуп, экинчи маселенин суроолоруна жооп жазасыңар. Номер 5 маселени чыгарасыңар. Ал эми чыгармачылык кошумча тапшырма. Конустун моделин ар кандай материалдардан жасап, сүрөттөрүн
жогорудагы жөнөтөбүз. Мурда көп экрандыктарды дагы жасап, айрым окуучулар жазып аткан учурун видео кылып жөнөтсөңөр болот. Же болбосо жасап бүткөндөн кийинки модельди дагы жөнөтсөңөр болот. Кийинки сабактан жолугушкуча саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.